Жалал-Абад облустук Барпалкулов атындагы театрга облус башчысынын жаңы жылдык балатысына 200дөн ашуун бала чакырылган. Алардын арасында кар жаган күндөн тарта атайын кийим тиктирип, балаты майрамын күткөн Акжол Алибаев да бар. Форма тиктирдим. Кар жагандан баштап эле күттүм. Качан чакырат экен деп, анан кийин ушу ыр жаттап, анан кийин ушака келдим, ыр даярдап, ырдайм деп. Балаты майрамына район шаарлардан мыкты окуган окуучулар, аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары жана мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөр келишкен. Алар кечеги атайын ыр бийлерди даярдашып, Аяз атадан белек алышты. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн балаты майрамын уюштурууга 100 000 сомго чукул каражат бөлүнгөн. Андан сырткары облустагы реабилитациялык борбор мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жатак мектебине да жаңы жылдык белектер берилген. Ошол көнөкчү мектепке 45 000 биз эме алып бердик. Атайын жанагы станок бар экен, ошол картошка, пияз арчыган, ошону кайта эметип тазалаган эме бар экен. Алардын өздөрүнүн суранычы боюнча алып бердик. Анан кечеги реабилитацион центрге биз балдарга бүттүгүнө жылуу кийим алдык. Өздөрүнүн ошол тарбиячылары менен, ошол жетекчиси менен тандоосу менен биз акчаны которуп бердик, алар өздөрү сатып алды. Кече өзүм барып көрдүм. Абдан жакшыркай кийимдер алып бериптир балдарга кышка. Майрамдык иш-чаралар 30 декабрга чейин улантылат. Ал эми 31 декабрда Жалал-Абад шаарынын борбордук аянтында атайын оюн зооктору менен жаңы жыл белгиленет. Ал үчүн Жалал-Абад шаардык мэриясы 1 50 000 сом бөлгөн. Ага балаты менен шаар көчөлөрү кооздолгон, ошондой эле аз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген жана мыкты окуган окуучуларга да белектер каралган. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал-Абад облусу.